Бейиш нуру. Куддус, мусулмандардын рухий мурасы. О, менин бир тууганым. Алгач ушул нерсени жакшылап билип алалы. Дүйнөдө 3 ыйык шаар, 3 ыйык тоо жана 3 ыйык мечит бар. Бул нерселердин артында биз мусулмандардын дин маселеси, намыс маселеси, ыйман маселеси жатат. Буларды билбей туруп Куддус тууралуу сөз кылуунун деле мааниси жок. 3 шаар дедик. Алар Мекке, Мадина жана Куддус. 3 тоо. Алар алгачкы вахий түшкөн Хира тоосу. Бейиш тоолорунун бири болгон Ухуд тоосу жана Куддустагы Зайтун тоосу. 3 мечитке келсек, биринчиси алгачкы пайдабалын Адам алейхиссалам баштаган Харам мечити. Экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен курган Ан-Набави мечити. Үчүнчүсү миңдеген пайгамбарлардын эмгеги, мээнети менен курулган Акса мечити. Мына ушул үчтүктөр бири-бирине тыгыз байланышып турат. Бул тыгыз байланыш бизге аталган 3 шаардын боордош, кандаш шаар экенинен жана бир топ нерселерден кабар берип турганын билсек болот. Маселен, биз бир дене болсок, Мекке биздин акылыбыз, Мадина жүрөгүбүз, Куддус болсо көзүбүз болуп саналат. Адам бул мүчөлөрдөн бири жок болсо кыйналып, кысталып, жашаарын баарыбыз билебиз. Бул сыяктуу эле биз мусулмандарда көзүбүздүн карагиндей болгон Куддусту таштап коюп, четте калтырып коюп, тынч жашай албайбыз. Дегеле Куддус шаары биз мусулмандар үчүн дагы эмнеси менен барктуу, эмнеси менен баалуу. Биз үчүн эмнеге маанилүү? Кыскача токтолуп кетели. Куддус мусулмандардын алгачкы кыбласы. Кааба кыбла болгонго чейин мусулмандар Куддуска жүздөнүп ибадат кылышкан. Жогоруда айткандай, бул шаарда 3 ыйык мечиттин бири болгон Акса мечити курулган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дал ушул мечиттен Миражга көтөрүлгөн. Дал ушул мечитте пайгамбарларды артына тургузуп имам болуп намаз окуган. Нечендеген пайгамбарлар жашап өткөн, нечендеген олуя аалымдар, падыша султандар кызмат кылып кеткен ыйык шаар. Жана ушундай баалуу мурастарды тартуулаган, руханий ыроолорду калтырган ыйык шаар. Демек, Куддус тууралуу сөз болгондо бир уч топурактан же болбосо ал жердеги азын оолак мусулмандардан сөз болуп жатат деп түшүнбөш керек. Мына ушуларды эске алганда, Куддус шаары биз мусулмандар үчүн чоң мааниге ээ экенин билебиз. Билгенибиздей, канчалаган жылдан бери Куддус шаары жана ал жердеги мусулмандар Израилдин зулумдугунан не деген азап тозокторду, не деген зулумдуктарды тартып келатышат. Тынчтык жок. Күндө кан төгүү, адам өлтүрүү, жалаң ушундай окуялар. Акыркы күндөрү Израилдин Куддустагы мусулмандарга ок атып, бейгүнөө адамдардын канын төгүп, кары жаш деп четтен өлтүрүп жаткандыгы жүрөгүбүздү оорутуп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жерде зулумдук болуп жатса, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, анда тилиң менен токтот. Тилиң менен токтото албасаң, анда жүрөгүң менен жек көр, дейт. Биз мусулман катары Куддустагы боордошторубузга кандай жардам бере алабыз? Ал жердеги зулумдукка кантип бөгөт кое алабыз деген суроо баарыбызда жаралат. Албетте, биз колубуздан эмне келсе, эмнеге мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, ошонун баарын кылабыз. Колубуз менен токтотконго аракет кылабыз. Эгер колубуз менен токтото албасак, анда тилибиз менен, ой пикирибиз, кылган ишибиз менен жардам беребиз. Кантип? Мисалы, сиз соодагерсиз. Израиль товарларын албай коюңуз. Жана муну башка мусулман бир туугандарга да айтып жеткириңиз. Эгер мусулмандардын баары Израиль товарларын албай койсо, экономикасы чөгөт. Экономикасы чөккөн өлкөнү чөгөлөтүү андан ары оңой болот. Же сиз бир студентсиз. Студент кантип жардам бере алат? Жакшы билим алыңыз, жакшы окуңуз, өз кесибиңизде мыкты адис болуңуз. Кийин мыкты билимиңиз менен да жардам бергенге мүмкүнчүлүгүңүз болот.
Maселен, үйдөгү бир энесиз. Сиз кантип жардам бере аласыз? Балаңызга жөө жомокторду айтып бергенче, Куддус жөнүндө айтып бериңиз. Ал жерди байырлаган пайгамбарлар жөнүндө айтып бериңиз. Ал жердин Салахиддин Аюби сыяктуу баатырларын айтып бериңиз. Ошондо балаңыз Куддус тууралуу сөз болгондо дароо аларды эстейт. Алардын духу менен жашайт. Демек ушул сыяктуу ар бирибиз өз ишибизге, кесибибизге жараша колдон келген жардам колубузду суналы. Азыр ааламдашуу заманы. Ар бирибиз интернет колдонобуз. Бул багытта да жардам бере алабыз. Израилдин акылга сыйбаган зөөкүрлүгүн, зулумдугун, мыкаачылыгын дүйнө коомчулугуна жайып, жек көрдүрө алабыз. Андан сырткары биздин дагы бир чоң куралыбыз бар. Ал дуа. Дуа кылсам эмне чечилип калмак эле деп эч качан айтпаңыз. Себеби дуанын таасири чоң. Жада калса пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мусулманга эң чоң жардамы дуа деп бекеринен айткан эмес. Аллах Таала кудуреттүү зат. Баарына өкүмү өткөндүктөн биздин дуабызды да орундатуу ага оор эмес. Ошон үчүн мусулманга эң чоң жардамы дуа экенин унутпашыбыз керек. Демек, хадисте айтылгандай, бейкапар болбой, колубуздан эмне келсе ошону жасашыбыз керек. Мусулман катары мойнубуздагы милдетибизди аткарышыбыз керек. Аллахым, бардык мусулман үммөтүн согуш апааттан, фитна балелерден, оруу кырсыктан узак кылсын. Душмандардын зулумдугунан, кара ниеттигинен, арам оюнан сактасын. Бейиш нуру.